Көкүрөгүм кысылып, муундарым ооруду. Терим кол тийгизбейт, бирөө бычак сайгандай сезилет. Ал аябай кыйналды. Абалы эмнеге мынча начарлаганын эч ким билбеди. Болбогон бир нерсеге корккон жерибиз жокпу деп өзүмө суроо берип жаттым. Менин атым Лилиана, 16 жаштамын. Узак ковид менен ооруйм. Ковидке кабыл электе Лилиана активдүү жана жигердүү болчу. 2020 жылдын сентябрь айында ооруп калгандан бери баары өзгөрдү. Адеп жуктурганда эсим чыккан, бирок мынчалык оор болуп узакка созулат деп ойлогон эмесмин. Денеси бүт кызарып кеткенде ал бейтапканага жаткан. Толтура анализ алып, бул жөн гана ковид, айыгып кетесиң, башка эч нерсе кыла албайбыз деп үйгө жөнөтүштү. Лилиана бир нече ай бою дем жетпей шай кетти. Ага курбусу Эви жардам берип жатты. Жардам берип, маанайын көтөрүп, күлсө күлүп, ыйласа кошо ыйладым. Ал үчүн туруп бергеним өзүмө да жакшы болду. Рождество алдында абалы начарлап, кайра доктурга барды. Рождество майрамы болчу. Өпкөм кысылып, чыны менен жаман болдум. Муундарым ооруду. Доктурга барууга туура келди. Өлөм го дедим. Бирок доктурлар жакшы караган жок деп, Лилиана менен апасы нааразы. Доктур дем алдырган аппаратка туташтырды беле деп сурады. Жок десем, ал узак ковид балдарда кездешпейт деп койду. Биз ошондо абдан кейидик. Себеби бизди эч ким этибар албаганын сездик. Жардам болгон жок. Эмне болуп жатканын эч түшүнгөн да жок. Британиянын саламаттыкты сактоо министрлиги узак ковидди аныктоону жакшыртуунун үстүндө иштеп жатканын жана адистештирилген жаңы клиникалар ачылганын билдирди. Акыры Лилиананы узак ковид илдетин дарылаган клиникага жөнөтүштү. Ковидтен бери катуу кыйналдым. Башым айланып, сөздөрдү иреттүү айта албай жана жаза албай калгам. Андыктан экзаменге даярданууга кошумча убакыт алдым. Лилиана 2 вакцинасын тең алып, тезирээк айыгууга үмүттөнүп турат. Ковидти олуттуу кабыл албаган жаштарга айтарым, жакшылап изилдеп маалымат алгыла. Ковид менен жаштар да ооруп калып кыйналышы мүмкүн.